Ал киши жаңы гана көмүлгөн мүрзөлөрдү казып, маркумдардын кепинин жана алтын тишин уурдап, ошону менен жанмакчы. Бул окуя Рихлатун иля дарил ахирати деген китепте жазылган. Акыретке сапар аттуу китепте. Эски заманда мусулмандардын арасында ар кандай уурулар болгон. Кызыгы кепин уурдашкан. Алар жаңы гана көмүлгөн маркумдун ошол кабырын, мүрзөсүн толук ачып туруп, баягы оролгон кепинди жана ошондой эле тиштерин карап, арасында алтын тиши болгон адамдардын тиштерин сууруп алып, кепинди жана алтын тишти сатып, ошону менен жан баккан дагы мусулмандар болгон. Күндөрдүн биринде ошондой иш менен алектенген, ошондой оорлук менен алектенген бир адам мечитке кирип, шунчалык башын саждага коюп алып, көз жашын төгүп, ыйлап тоба кылып атат. Алым киши анын кабырды казып, кепинин уурдап, оозундагы алтын тишин уурдап саткандыгынан кабары жок болгондуктан, ушунчалык боздоп ыйлаганынын, тоба кылганынын себебин сурайт. Анда киши ага мындай деп жооп берет. Ишенесизби? Мен ушуга чейин жүздөгөн мүрзөлөрдү каздым. Маркумдун кепинин алтын тиши болсо, оозундагы алтын тишин жулуп сатып жүрдүм. Кийин байкасам, ушуга чейин көргөн маркумдардын биринин дагы жүзү кыблага бурулган эмес эле. Бардыгы тетири карап турган. Бирок алардын жаназасында сөзсүз мен болот элем. Алардын жаназасы жана ошол жерде көмүлүп жаткан кезде, жүзүн кыблага буруп коюп жаткан кезинде мен бардыгын көрүп, ошол жерде күбө болот элем. Мен бир канча сааттан кийин кабырын казып киргенимде, ал кишилердин жүздөрү тетири карап калган эле. Эми мен мындан кийин жашоомо ушундай бир чечим чыгарып жатамын, тоба кылып жатамын. Менин дагы Алла Тааланын алдында кабырда жүзүм тетири карап калбасын, Алла Таалага жүзүм бурулбай калбасын деп, мен бул ишти токтотуп, тоба кылып, Алла Тааладан ыйлап дуба кылып жатам дейт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга байланыштуу мындай деп айткан өзүнүн кутуу сөзүндө: "Аксиру зикро хазимил лаззат ал-маут". Жыргалчылык жашоону кесүүчү, талкалоочуну көбүрөөк эстегиле. Ал болсо өлүм. Биздин чыныгы жашообуздун башталышы бул өлүм болот. Ошондуктан өлүмдү көбүрөөк эстеп, бул жашоонун эмес, акыреттин жыргалчылыгына умтулууну Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун. Ар дайымкыдай суранып дуа кылабыз. Алла Таала баарыбыздын өлүмүбүздү жакшы кылып, өлүмүбүздүн, жашообуздун эң акыркы мүнөттөрүн кооз кылган болсун.